Элдин бактылуу болушу ал жетекчинин дагы бактысы. Эли тынч бакубат болушу үчүн жетекчи күнү түнү ойлонуп, майнап чыгарып, иш менен алек болуусу зарыл. Эл башталган иштен натыйжа чыга турганын билсе, токтоосуз колго алат. Биздин эл ар бир ишти жүрөгү менен өткөрөт, эч качан четте карап турбайт. Эл дайыма өзүнүн колун сунат. Бүгүн Пазылов Асанбай Табановичтин демилгеси менен курулуп жаткан Алга Кадам каналындагы ишти көрүүгө баарыңыздарды чакырдык. Элдин деми жана элдин колдоосуна кандай жеткендигин өз көзүңүздөр менен көрүп кетесиздер деп баарыңыздарды чогулттук. Кыргызстанда 453 айыл өкмөтүнүн ичинен 377си 84% дотацияда отурат. Былтыр 2021-жылы 21 октябрда баарыңыздарды филармонияга чогултуп, бир топ тапшырмаларды бергенбиз. Бирок иш көп жакшы эмес, жолдоштор. Садыр Нуркожоевичтин азыр баарын тартипке келтирип жатканын көрүп атасыздар. Кадрдык аттестациялык жана ротациялык иштер жүргүзүлдү. Бирок 2 жылдан бери ишиңиздерде жылыштар көрүнбөйт, баягыдай эле эскиче иштеп жатасыздар. Жогорку жактан команда күтүп отурасыздар. Мамлекет каражат бөлбөсө эч кандай бир объект салбай атасыңар. Элден келген арыздардын аягы такыр түгөнбөй койду. Жакында атайын генералдык прокурорду мына Бакыт Эргешевич бул жерде отурат, бүт Кыргызстанды кыдыртып, айла жогубуздан элдер менен жолугууга мажбур болдук да. Ошонун 80%-нын баары жергиликтүү бийликтегилер өзүнүн ордунда туура арыз ээлер менен жолугушуп, туура чечкенде мыйзамдын негизинде бул арыздардын баары бизге келбейт эле. Элге эң жакын бийлик бул жергиликтүү бийлик болуп атат. Дал ушул сиздердин мойнуңуздарга жергиликтүү элдин ошол аймактын социалдык экономикалык бардык маселелерин чечүү милдети жүктөлгөн. Бирок 30 жылдын ичинде бардык маселелер борборго оодарылып жиберилген, же болбосо борборго байланып калган. Чындыгында жергиликтүү бийлик бул мамлекет менен жарандардын ортосундагы чалажан бир орган болуп эле калып калды. Президентибиз белгилегенде бүт аракетти бийликтин бардык бутактарынын өз ара аракеттенүүсүндө алгылыктуу механизмдерди табууда, өз ара пайдалуу чечимдерди кабыл алууга, башкысы аймактарды майнаптуу башкарууга жумшашыбыз керек. Биздин максат өлкөдө жакшы жашаган адамдардын санын көбөйтүү, колунда жоктогуларга жардам берүү. Азыр мамлекетте ири өзгөрүүлөр башталды. 2022 жылдын 9 айдын жыйынтыгы менен бизде ички продукциябыздын өсүшү 7,2%-ды түздү. Өнөр жайда өсүш 17,1%-га, кызмат көрсөтүүдө өсүш 4%-га, курулушта 4,3%-га, ал эми айыл чарбасында өсүш 6,5%-га чыкты. 32 жылдагы ички продукциянын өсүү динамикасы өтө төмөн болуп келген, муну баарыңыздар билесиздер. 2011 жылдан баштап ички продукциянын акчалай номиналынын өсүшү бир да жолу 100 миллиард сомдон ашкан эмес. Бир гана жолу 65 миллиард сомго көтөрүлгөн, бул 2011 жылы. Анда мен кайра финансы министри болуп келдим эле. Биз 2 жылдын ичинде 238 миллиард сомго көбөйттүк ички продукциябызды. Ошондо биз 1 триллионга жакындап калдык. Эмдиги жылы 920 миллиард сомдун тегерегинде ички продукциябыздын көлөмү болот. Булар ушу ар бириңиздердин дагы эмгегиңиздер бар, ушуну көбөйтүп аткандар. Ал эми консолидацияланган бюджет болсо 2005 жылы мен финансы министри болуп тургам, бүт болгон акча каражаттарыбыз болгон 30 миллиард сом болгон. Быйыл биз 426 миллиардка чыгарабыз деп атабыз жылдын аягында. Мына 2 ай калды. Эртең менен налоговойдун директор менен председатель менен дагы сүйлөшүп аттым. Мына бүгүн жылдын дагы бир суткабыз бар. 200-300 миллион сом болсо ал дагы планды аткарам деп жатат. 13 эсеге көбөйткөнгө үлгүрүп атабыз. Бардык тармакта иштегендердин айлыгын биз 2-3 эсеге чейин жогорулаттык. Мына көчөгүнүн губернатор өзүбүздүн коллегалар менен казармаларга кирдик. Биринчи жолу пограничниктер айлыктарын алган экен. Стройдо турганда сурадым бир карындашыбыздан, мурун канча алчу? 17 миң алчумун дейт. Азыр канча алдыңыз десем, 76 миң сом алдым деп. Берки прапорщик бар экен, канча мурун алчу элеңиз десем, 27
29 000 сомго чейин алчымын дейт. Бир топ болуп калды дейт. Армияда жүргөнүм. Азыр канча алдыңыз десем 85 000 сом алды. Мына Лейлек менен Баткенде биз 2 деген коэффициент койгонбуз. А калган бүт аскер кызматкерлеринин баарын эми биздин планыбызда 1 январдан көтөрөт элек. Тилекке каршы мына Баткен окуясы болуп кетти. Бир эмес 2 жолу Баткен областын кайра куруп, кайра ордуна коюп атабыз. Ошого жараша урматтуу президент биздин кабинет министрликке тапшырма бергендиктен 2 миллиард 700 миллион сом акча таап, азыр бүт военныйлардын баарыныкын көтөрүп бүттүк. Мына 356 000 адам, анын ичинде сиздер дагы зарплаталарыңарды алсаңыздар керек, аныкын көтөрүп бүтүрдүк. 1 эседен 2 эсе, 3 эсеге чейин айрым жерлерге жетти. Жөлөк пулдарды 150%дан 200%, 300%га чейин көтөрдүк. Бул 200 000ден ашык адамга. Пенсияны реалдуу түрдө көбөйттүк. Бул 730 000ден ашык адам. Ар бир жакыр үй бүлөгө бизнес жүргүзүү үчүн мына 100 000 сомдон бөлүүнү каралган социалдык контракттар программасын баштадык. Ошонун бири ушу Кадамжайда берип кеткенбиз. Бирөөнү Жумгалдан, бирөөнү ушу Кадамжайдан баштадык элек. Жакшы болуп кеткендиктен биз 2,5 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон бүт Кыргызстан боюнча таратып атабыз. Эмдиги жылы жакыр үй бүлөлөр, алардын санын биз так көрдүк, оцифровать этип бүтүрдүк. 212 000 үй бүлө бар. Ошолорго абдан кыйын болуп атат. Капитализм кургандан кийин бай болот экен, орто катмар болот экен, анан колунда жок кедей кембагалдар да болот экен да. Ошолордун саны 212 000 үй бүлө. Телегей тегиз эч ким деле жок, биз мактанган деле жерибиз жок. Бирок экономиканын өсүшүнө бутуна туруп кеткенге шарттарыбызды түзүп атабыз. Буюрса Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталды. Азыр радисттердин баары келип, ушу темир жолдун астындагы геологический изысканиялардын баарын бүтүрүп атат. Эгерде бүтө турган болсо, эмдиги жылы буюрса ошол экенин курулушун дагы баштайбыз. Бул өзүңүздөр билгендей, мына Кытайдан Өзбекстан, Түркменистан, андан ары дүйнө жүзүнө чыгып кете турган темир жолубуз. Акыры биз мындай бизге келип поезд токтогон өлкө эмес, транзиттик бир чоң өлкөгө айланган турабыз. Бул мега чоң долбоорлор дагы ишке кире турган болуп калды. Бир топ инфраструктуралык долбоорлорду дагы биз өзүбүздүн каражаттарыбыз менен ишке киргизе баштадык. Демек, биз эгерде бардык жерде тартипти орното турган болсок, ал эми жана салыктардын баарын биз көбөйтүп атабыз, суммасын чогулткан. Биз 5 жыл мурун болгон же болбосо көчөкү салыктардын бирөөнү жаңы салыгын киргизген жокпуз, урматтуу коллегалар. Наоборот, силерге жардам берейли. Ушу 3 жылдын ичинде айыл өкмөттөрүн сөкпөсүн деп, жер салыгынын баарын президент алдырып салды 3 жылга чейин. Мына бирок ошо жер салыгы силердин дагы эң чоң бир доходторуңардын бири да. Силер дагы аны эмтен чогултканды, алардын ыкмаларын дагы бир топ өздөштүрүшүңүздөр керек да. 1 жыл болду, өзүңөрдү ревизия кыла тургандагы кез келип калды, урматтуу айыл өкмөттөр, акимдер жана губернаторлор. Жылдын жыйынтыгы менен биз сыйлоочуларды сыйлайбыз, жумуштан алуучуларды алабыз. Сөгүшкө бере тургандардын баарын сөгүшкө беребиз. Камала тургандын баары камалат. Акчанын 2 жагы бар. Акча жок болсо дагы баля, акча болсо дагы баля да. Анча-мынча акча алып эле азыр прокуратура менен милицияга сурак берип жүргөндөр да көбөйүп атасыңар. Так өзүңөр дагы ушул эркиндей семинарларга келип, бухгалтерлердин баарын алмаштыра бербей, кайын журттан классташтарды албай, профессионалдарды алып, юристтерди алып так иштегенди үйрөнүшүңүздөр керек. 337 айыл өкмөтү кандай дотацияда турса, ошо боюнча дотацияда калдыңыздар. Бул абдан туура эмес көрсөткүчтөр. Ошондуктан булар боюнча биз жыйынтыктарын чыгарабыз. Биз эмнеге баарыңыздарды ушул районго чакыруу менен ар бир айыл өкмөттүн башчысынан ушундай чоң бир демилге, мына алга кадамдай демилге көтөрсүн деп атабыз бүгүнкү күнү. Биз эгерде ушундай демилге болсо, анда биз сөзсүз түрдө өкмөт дагы муну жардамга алат. 25 километр узундуктагы тоону ашып өткөн канал салынып жатат, урматтуу коллегалар. Азыр эми жаан жаап атат деп бияка жатып албай, жөө басып барып көрсөңүздөр. Элдер өзлөрү кантип аракет кылып ушунун баарын жасап атат деп. Мына азыр Баткенге бардык. Баткенге барсак строительдер. Ошо эки үйлөрдү курам деген 5-10 алып алган строительдер бизге машина бербейсиңерби? Хоба бербейсиңерби?
Акчасын төлөп берсек дагы бизге доматын артып атышат. Экскаватор бербейсиңерби, айыл өкмөтү келип обратный засыпка кылып бербейби деп. Бул жерде бүт болгон техниканын баарын мына ушул жерде отурган карапайым элдин өкүлдөрү дагы, Асанбай бул жерде Пазылов дагы өзү отуруп атат. Булар накталай акча чогултуп, ошону бүт баарын алып келип, анан өзлөрү ушунун баарын иштетип атат. Ушуну өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр деп атабыз. Жалпы наркы 2,9 миллиард сомго тете боло турган канал курулуп атат. Мамлекет тараптан каржылоонун үлүшү 50% түзөт. 8,8 километрин жана туннелдерди салууга биз жардам беребиз, эң кыйын жерлерине. Ишкердин өзү долбоордун ошо элдер турган 50%-ын каржылап атат. 16 километр каналды өз күчү менен салат бул. Кадамжай районунда жайгашкан мамлекеттер аралык Ак суу дарыясындагы суудан Алга-Кадам массивиндеги жалпы 4200 гектар жаңы жерди өздөштүрүү үчүн суга суусу менен камсыздоого жаңы канал курулуп жатат. Мына ошентип. Учкун айылынан Жийделик участкасынан башталып, Кара Жантак массивине чейин узундугу 25 килограммды түзөт. Жийделиктен атайын суу бөлүштүрүүчү жайдан башталат. Алга-Кадам каналынын техникалык экономикалык көрсөткүчтөрү мындай. Магистралдык каналдын жалпы узундугу 25 километр, жалпы өздөрүштүрүлүүчү аянты 4200 гектар, жалпы сугарылуучу жер аянты 3720 гектар, канал куруу астындагы жер аянты 480 гектар болот. Ами долбоорго ылайык жалпы суу пайдалануучулардын саны 7600 үй бүлө болот. Мына ошолордун дээрлик көпчүлүгү азыр өзлөрүнүн акчаларын чыгарып, иш аракеттерин жасап атат. 3 жерден туннелдер казылат. Биринчи туннелдин узундугу 1908 метр болот. Экинчи туннелдин узундугу 2455 метр болот. Ал эми үчүнчү туннелдин узундугу 1741 метр болот. Жаратылыштын кырсыктары болгон учурда сууну өз убагында атайын суу бөлүштүрүүчү жайдан токтотууга болот. Аталган канал курулуп кала турган болсо, Кадамжай шаардык мэриясынын аймагынан болжолдуу 7600 жашоочунун жаңы өздөштүрүлгөн жерлерге жайгашууга мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ошондой эле аталган жерлерге бак дарактар тигилип, экологиялык абал жакшырат. Алча, гилас, черешня, малина, шабдалы, жүзүм, курма, анар жана башкаларды тигип, бул жерде мөмө жемиш кластери түзүлгөн жатат. 1 гектар бактан болжолдуу орто эсеп менен 70 миңден 150 миң сомго чейин киреше түшүп жатат. Жашоочулардын үй бүлөлүк киреше булактары жогорулап, социалдык абал жакшырып, өнүгүүгө алып келет деп биз терең ишенебиз. Бүгүнкү күндө 9,3 миллион сом мамлекет тарабынан бөлүнүп, долбоорлоо сметалык иш кагаздары бүткөрүлүп жатат. Жыйынтыгында мамлекет тарабынан аткарылуучу курулуштун баасы 1,8 миллиард сомду түзө турган болот. Асанбай Пазылов айтып атат, чиновниктерге бербей бизге берсеңер, анда биз 1 миллиард сомдун тегерегинде эле бүтүрөт элек деп. Азыркы күнү мен өткөндө информацияны алгам, 45 миллион сомду элдер өз күчү менен чогултуп, өзүлөрү жардам берип атып, 320 миллион сом турган строительно-монтажный жумуштарды бүтүрүштү да. А биз сиздерге акча берсек эмне кыласыңар? 10%-ын откат, 10%-ын строитель, 10%-ын аким, 10%-ын да бирдеме деп атып, аягында 1 километр каналга дагы акчабыз жетпей калып атат. А булар 5 эсе көп жумушту жасап атат. 5 эсе аз акча менен да. Мына ошон үчүн сиздерди үйрөткөнү, мына өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрсүн деп бияка алып келдик. Асанбай Табановичтин тарабынан 1-чи лоттун долбоорлук сметалык иш кагаздары бүткөрүлүп, курулуш иштеринин баасы 559 миллион сомду түзгөн. 2022 жылдын апрель айынан баштап курулуштун 1-2 этабын аткарышып, жыйынтыгында 1711 метр аралыкта канал куруучу жана магистралдык жол куруучу аянтты толук бүттү. Жалгыз эле канал салбай, биздин балдарыбызды Кадамжайдан аңгыл-дөңгүл жол менен айланып отурбай, андан ары качып кетип калбасын Бишкекке же Москвага деп, булар жалын 6 метр жанына жол салып баратышат. Эгерде ушунун баары ордунан боло турган болсо, кийин биз буларды дагы асфальттап бергенге дагы жардам беребиз. Ыңгайлуу шарттардын баарын түзүп беребиз да. Канал толугу менен биз ойлоп атабыз 2024-жылы бүтүп ишке берилет деп. Бул жаңы жерде элге турак жай үчүн дагы жер берилет, соода түйүндөрү дагы түшөт, өнөр жай бизнестери дагы салынат,
бактар түшөт, тамчылап сугаруу системалары дагы толугу менен орнотулат. Мына ушундай ири каржылоодогу ири долбоорлорду ар бириңиздер көрүп кетсеңиздер деди эле да баарыңарды чакырып. 350 гектарда көрсөтөсүңөрбү? Көрсөттүңөрбү же жаңы көрсөтөсүңөр? Азыр 350 гектар жерди барып көрсөңүздөр, Польшадан кем эмес. Ал жерден уже малина, карагат, дагы бөлөк жашылча жемиштин баарын өстүрүп, азыр алдын ала Өзбекстандан дагы заказ келип, ошол эки менен катуу мына алек болуп атат. Ал жерге дагы 350 гектар жерге дагы эл аралык финансылык институттардан акча алынган, бюджеттен башка акча алынган эмес. Элдер өзүнүн күчү менен ошо жерди өздөштүргөн. Мен ошо жерди барып көргөндөн кийин анан бул долбоор дагы ишке ашат экенине көзүм жетти да. Урматтуу жетекчилер, эгерде ар бириңиздер ушундай демилгелерди көтөрсөңөр, мамлекет сөзсүз түрдө колго алат. Бизде жок эмес, бар, бирок эффективдүү пайдалана турган. Эгерде эл өзү ушинтип акчаны контролго ала турган, 5 эсе аз акча менен 5 эсе көп жумуш жасала турган кандай проект болбосун толугу менен колдоп беребиз да сиздерге. Анан кенедей ФАПты 6 метрди 8 метрге курулган ФАПты Бишкектен акча күтүп, анын дагы 30%-ын чөнтөккө салып атсаңар, кантип жардам беребиз силерге? Мына азыр ошондуктан өзүңүздөр ушунун баарын көрүшүңүздөр керек. Мен сиздерге биз жардам беребиз деп кепилдигин бере алабыз. Мына ушунча гектар жерди трансформациялап, биз толугу менен ушуреки кооперативге өткөзүп беребиз. Бул кооператив жакынкы 10 жылда бул жерлерди сата албайт. 10 жылдан кийин өздөштүрүп, баары жакшы болгондон кийин гана мүмкүнчүлүк беребиз. Балким ошондо дагы эгерде кооперативдин дээрлик көпчүлүк мүчөлөрү ушуну чечебиз десе. Ато биз азыр ирригацияга акча беребиз. Каналдардын баарын тазаладык, аягында эмне болду? Билбейбиз. Ал жер кимдики? Билбейбиз, элдики. Алар эмне айдайт? Билбейбиз. Биз миллион деген долларлардын баарын карыз алып эле каналдарга салып атабыз да. Мындайларга мындан ары Бакытбек Эргешевич дагы мен дагы жол бербейм. Каналдын суу жеткенден кийин ким өстүрүп атат? Эмнени өстүрүп атат? Ошол жерде баары чогулуп алып экспортко кетире алабы? Ошол жерден байкуштар пайда көрөбү? Же көрбөйбү? Эгерде эл пайда көрө турган болсо, экспортко потенциал көтөрүлүп, биздин балдарыбыздын баары туш тарапка кетпей ата-энесинин жанында алма багын багып, же төбүрчагын эгип, көбүрөөк акча таап, жыргап Кыргызстанда жашай турган болсоң да жардам беребиз. Жөн эле каналды тазалай коелу, солго оңго мындан ары акчаларды кетирбейбиз. Баарыңыздарга бир кайрылуу кылайын дедим эле, кимде ушундай иштелбей жаткан жерлер болсо, бүт баарын учетко алыңыздар. Жердин баарына тең. Мына азыр келатканда урматтуу губернатор менен келаттык. Жанындагы Фергана областынын губернаторлору менен чогуу 5000 гектарга чейин теплица чогуу Өзбекстандын технологиялары менен совместный предприятие түзүп алып иштейбиз деп, уже столбаларын тарттырып, зымдарын алып келип, инвесторлорду алып келиптир да. Бир да жер жесир калбаш керек. Мына ар бир метр жер үчүн биз каныбыз төгүлгөнгөнчө урушабыз, биз коргойбуз деп атабыз. Демек бир да жерди биз жесир калтырбай, ошонун баарын айдап, ошонун Кудайдын буйругу менен кыргыз элине ошо кыргыз жерин берген экен, биз ушунун баарын иштетишибиз керек. Биз мындан ары биздин Кыргызстандын финансылык чындыгын, экономикалык потенциалын жана адам ресурстарын биз кабыл алып жаткан мыйзамдар менен да азыркыдан дагы бир топ бай жана абдан күчтүү болушун каалайбыз. Болгону баардык маселелерге ар бир жетекчи өз кызматында элибиздин, жараныбыздын жашоосуна таасир тийгизе турган, өтө чоң жогорку жоопкерчиликте карап, мамиле жасап иштесек дейбиз деген тилегибизди президент дагы, мына мен дагы сиздерге жеткизип атам. Баарыңыздарды ушундай жемиштүү иштөөгө чакырат элем. Азыр эми сөздү Алга Кадам коомдук бирикмесинин башчысына берейин. Азанбай Табанович, даярсызбы? Бир ушунун баарын айтып бериңиз. Качан жаралды эле, эмне болду эле? Элдерге үйрөтүп, анан бүгүн сөзсүз түрдө урматтуу коллегалар, жана 350 гектар жерди да көрүп кеттиңиз. Баарыңыздарды ушундай элдин демилгелерин колдоого чакырып кетем.